Саламатсыздар, Москва KG каналының подписчиктері, көрүүчүлөрү. Бүгүн 1 декабрь, кыштын 1-күнү. Барыңыздарга ден соолук, жакшы маанай каалайм. Биздин бүгүнкү чыгарылыш ден соолукка байланыштуу. Москва шаарында метро Дмитровскте жайгашкан отдел медициналык борбору сиздерге кызмат көрсөтөт. Мен сиздерге кайсы жол менен барат, ошонусун көрсөтүп берейин. Сиздерге оңой болуш үчүн бул метро Дмитровский. Метро Дмитровскийден чыкканда эле оңго бурулуп туруп чыксаңыздар, оң тарабыңыздарда мындай пешоход бар. Пешоходдон өткөндө эле мост бар. Мосттун астынан өтөсүздөр. Мосттун астынан өткөндө эле оң тарапка кеткен жолду жээктеп 200 метрдей бассаңыздар жол бүтөт. Бизден алыстабай туруңуздар. Азыр биз ошол бүткөн жерине барып улайбыз. Жол бүттү. Примерно 200 метрдей басасыздар. Жол бүткөндө эле оң тарапка кеткен жол бар. Оң тарапка кеткен жолдо оңго бурулуп дагы примерно 400 метрдей бассаңыздар светофор бар. Проставили дом 1, дробь 2. Ошондо адреске барасыздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Оңго бурулуп 400 метр басканда бул жерде светофор бар. Светофордон солго буруласыздар. Проставили көчөсү дом 1, дробь 2. Пешоходдон өтүп туруп эле өткөндө арка бар. Аркага кирбей туруп жолдун сол тарабы менен басканда 100 метр аралыкта жайгашкан биз барчу отдел медициналык борбору. Алыстабай туруңуздар. Биз азыр ичине кирип силерге бөлүмдөрүн көрсөтүп беребиз. Көргөнүңүздөрдөй азыр эле ошол жака биздин жардештер кирип кетти. Бул жер кыргыз жарандарынын арасында өтө таанымал жер экен. Мына медициналык центр отдел. Азыр ичине кирип көрсөтүп беребиз. Мен азыр медициналык борбордун ичине кирдим. Мен силерге азыр бөлүмдөрү менен тааныштырып кетем. Биринчи эле бул зал ожидания экен. Бул жерде отуруп күтүп ысык чай ичсеңиздер болот. Телевизор көрсөңүздөр болот. Жана биринчи бөлүм стоматология бөлүмү. Рахмат. Сиз администраторсуңуз? Стоматология бөлүмүнүн кийинки бөлүм бул процедурный болуш керек, Процедурный бул жерде капельница алып ушундай кызматты көрсөтөт. Шкафтарды көрсөтүп коеюн, препараттарын. Жана ошондой эле биздин кире берейин. Стоматология бөлүмү. Кресло бар, жана ушундай жаңы техникалар менен сіздерге қызмет көрсетеді.
кийинки бөлүм терапия бөлүмү. Бул жерде невролог Достан Рахимович кызмат кылат сиздерге. Кийинки бөлүмүбүз УЗИ. УЗИ. Болмасызбы? Пациент бар екен, кіріп еле қойылып. УЗИге кийинки стоматологический рентген. Ушундай бөлүмдөр менен силерге кызмат көрсөтөт. 5 бөлүм дедиңиз, а? Дагы бир бөлүм. Бул гинекология бөлүмү болуш керек, а? Гинекология бөлүмү. Жана УЗИ. Ушундай жаңы техникалар силерге кызмат көрсөтөт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен биздин чыгарылышты аяктайбыз. Биздин каналга жазылыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Силердин комментарийиңиздер биз үчүн баалуу. Жана ошондой эле эгер сиздер да ушундай кызмат көрсөтсөңүздөр, же бир нерсе сатайын деген болсоңуздар, кандай сунуш болбосун бизге комментарий калтырыңыздар, биз байланышабыз. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин.